Саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулар жана теле көрүүчүлөр. Түз эфирде Калыс Челе программасы, студияда Азиз Шаршынбаев. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкер болуучуларды каттоодон өткөрүүнү токтотуп, президентке баруучулардын саны 59 адамга жетти. Президенттикке талапкерлер эми кыргыз тили боюнча сынактан өтүп жатканы менен убактылуу камакта отурган саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаров кыргыз тили боюнча сынакка киргизилбей калышы мүмкүн болуп турат. Бүгүн биз студияга Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосуновду чакырганбыз. Саламатсызбы? Ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахманованы чакырганбыз. Ал киши бир аздан кийин келип отуруп калат. Ага чейин биз өзүбүздүн темабызды баштай берсек. 1 май райондук соту бүгүн Садыр Жапаровду 11 жыл 6 айга камалсын деген чечим чыгарыптыр. Бирок өкүмдүн күчү 10 күндөн кийин кирет экен. Демек силер Садыр Жапаровду кыргыз тилинен экзамен берүү үчүн дагы аракетиңерди жасайсыңарбы? Албетте. Албетте. Анткени мыйзамга ылайык өкүм күчүнө киргенден кийин гана ал соттолгон адам болуп эсептелинет. 10 күндүн ичинде биз бул соттун бүгүнкү өкүмү менен макул эмеспиз. Анткени соттун өкүмү негизсиз жана мыйзамсыз чыгарылды деп эсептейбиз. Анткени сот өзүнүн өкүмүндө бир дагы далилдерге таянган жок. Мына 3 статья менен аны күнөөсүз деп тапты. Биринчиси бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүү боюнча бейбаштык жана адам өлтүрүүгө аракет жасоо деген. Митингди уюштурган боюнча Садыр Жапаров уюштурган эмес деп тапты. Ошол эле учурда аны Эмилбек Каптагаевди барымтага алууну уюштурган деген берене менен 227 берене менен 11 жыл 6 айга эркинен ажыратты. Бул мыйзамсыз. Анткени жабырлануучу Эмилбек Каптагаев тергөөдө да, сотто да, акыркы соттук жарыш сөздө дагы катышып, ал жарыш сөзүндө айтты. 4 жылдан бери мен Садыр Жапаровдун иши боюнча жабырлануучу катары, ушул иш боюнча жабырлануучу катары катышып, бир адам дагы Садыр Жапаровду бул ишти уюштурду. Мени барымтага алуунун башында Садыр Жапаров турат деген бир дагы далил тапкан жокмун. Ошол эле бүгүн сот таянып жаткан Кенжебек Жумабаев өзү соттолгон соттук отурумда мен канча жолу сурасам дагы ал Садыр Жапаровдун тиешеси жок деп айткан. Бүгүнкү күндө ал туура эмес көрсөтмө берди. Ошондуктан бир дагы далил жок болгондуктан Садыр Жапаровду актап берүүнүздөр деп суранды. Демек, бүгүнкү соттун чыгарган өкүмү мыйзамсыз. Ошондуктан биз 10 күндүн ичинде Бишкек шаар сотуна апелляциялык тартипте даттануу беребиз. Ал Бишкек шаардык сотунун апелляциялык тартипте соттук коллегиясы карап бүтүп, анын өкүмү күчүнө ал өкүм чыкканда гана күчүнө кирет. Ага чейин биз талапкер катары калууга мыйзам жол берет. Кыскасы макул эмес турбайсыңарбы? Макул эмес. Эми өзүңүз сиз юристсиз да. Сиздин оюңузча убактылуу камакта отургандарды кыргыз тилинен сынактан өткөрүү жөнүндө азыр талаш жүрүп атат. Мунун мыйзамдыгы канчалык деңгээлде? Мыйзамдыгы ал талапкер катары катталгандан кийин кыргыз тилинен тил сынагын бардыгы тапшырууга билдеттүү болгондон кийин бүгүнкү күндө Садыр Жапаров убактылуу абакта жаткандыгына байланыштуу аны камсыздоо бул бийлик өкүлдөрүнүн Борбордук шайлоо комиссиясынын түздөн-түз милдети болуп эсептелинет. Борбордук шайлоо комиссиясы Садыр Жапаров кайсыл абакта кармалып турса, ошонун жетекчисине кайрылып, аны тил сынагынан өткөзүүнү талап кылууга милдеттүү деп эсептейм. Өзү кайсы жерде камакта турса, ошонун жетекчилигине эле кайрылып, ошону менен эле чечиле турган ишпи бул? Бул эми Борбордук шайлоо комиссиясы аны тил комиссиясына алып келүүнү талап кылууга укуктуу. Кимден болсо. Бүгүнкү учурда анын эгерде убактылуу абактын жетекчилиги соттун уруксаты менен десе, анда сотко кайрылыш керек. Соттун уруксаты менен убактылуу абактын жетекчилиги конвой менен алып келип, тил сынагын өткөзүп, андан кийин кайта алып барыш керек. Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы кайрылдыбы ошолорго? Азырынча Садыр Жапаров боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы тил сынагына чакыра элек. Андай график берилген жок. Ошондуктан
азырынча бизге андай маселе кайрылган жок. Бирок алдын ала мен билемин, алдын ала уже Садыр Жапаровдун ыйгарым укуктуу өкүлү Борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылган. Ушул Садыр Жапаровдун тест сынак тапшыруусун камсыздап берүү жөнүндө. Мына бизге азыр Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахманова келди. Бул саламатсызбы? Биз бул кишиге эмне үчүн чогулуп атканыбыз жөнүндө дагы бир жолу эскерте кетели. Азыр президенттикке талапкерлер кыргыз тили боюнча сынактан өтүп жатат. Бирок убактылуу камакта отурган саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаров кыргыз тили боюнча сынакка киргизилбей калышы мүмкүн болуп турат. Сиздин оюңузча бул канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Бул суроо абдан кызуу талкууда болуп атат. Коомчулукта дагы билесиңер, Борбордук шайлоо комиссиясында бул кызуу талкуу болду бул суроо боюнча. Анткени биринчи ирет Текебаев Өмүрбек Черкешевичтин өкүлдөрү келип бизге кайрылышкан. Камакта жаткандан кийин кыргыз тестин өткөнгө шарты жок болуп атат, шартын түзүп берилет деп. Андан сырткары кыргыз тесттен дагы расмий өзү мен көргөм эмелерден дагы интервьюларын беришкен экен. Ушул Борбордук шайлоо комиссиясы камсыз кылыш керек, биз кыргыз тесттагы тиешебиз жок депчи. Анан биздин жумушчу жыйында карап аткан маалда биз бул суроону жыйынга чыгарганга талап кылдык. Мен, Арипов Назар Турдалиевич, анан кийин Журабаева Гүлнара Кошбекова 3 мүчө. Бирок тилекке каршы башка мүчөлөр макул болушкан жок. Жыйынга чыкпай бул суроо чечилди. Көпчүлүктүн пикири менен бул суроону кайрадан кайрып берип коюшту да, ыйгарым укуктуу өкүлдөргө сот аркылуу өзүңөр чечип алгыла депчи. Аны соттон күткөндөй эле кайрадан кат келди. Силер деген бул суроону сот чечпейт, бул суроону деген конституциялык ушул президенттик шайлоо боюнча конституциялык мыйзамга ылайык Борбордук шайлоо комиссиясы өзү чечиш керек эле депчи. Менин оюм боюнча кандай? Сөзсүз түрдө бүт талапкерлердин укуктары, милдеттери дагы бирдей. Бул талапкерлердин баардыгынын мыйзамдын сакталышы, алардын укуктарынын ишке ашырылышына Борбордук шайлоо комиссиясы түздөн түз жооп берет. Эгерде талапкерлер тараптан мисалы кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, Борбордук шайлоо комиссиясы чара көрөт, туурабы? Ошондой эле эгерде тескерисинче ошол талапкерлердин укуктары бузулуп атса, Борбордук шайлоо комиссиясы бүт болгон мыйзам чегиндеги чараларды көрүп, ошол укуктардын ишке ашырылышына толук кандуу шарт түзүп беришибиз керек болчу. Сиздер Борбордук шайлоо комиссиясы бирөөлөргө кайрылдыңарбы? Органдарга, жогорку бийликтеги? Анткени сиз өзүңүз айтып жатпайсызбы? Биз буларды өткөргөнгө биз милдеттүүбүз деп, баардыгы бирдей укуктуу деп. Сиздер ким бирөөлөргө кайрылып көрдүңөрбү бийлик тараптан? Жок, мындай да, биз кайрылганга деле кажети жок. Шайлоо комиссияларынын мыйзамы тууралуу, мыйзам боюнча 6-беренесинде так жазылганда, анан кийин башка беренелеринде жазылган, шайлоо өтүп турган маалында Борбордук шайлоо комиссиясы мындай айтканда бир ханга айланат да. Калган бүт мамлекеттик болобу, башка мекемелер болобу, органдар болобу, баардыгы ушул Борбордук шайлоо комиссиясынын буйрутмаларын угуп, ошо айткан чечим чыгарган чечимдерин, кандайдыр бир буйрутмаларын ишке ашырыш керек. Ошол себептен кайсы бир жогорку органга биз кайрылганын кажети жок. Менин оюм боюнча. Бирок БШК жана көпчүлүккө айтпайм, бизге макул болбошу депчи. Көпчүлүк деле башка мамлекеттик жогорку сиз айткандай башка органдарга кайрылган жок. Жок, мисалы азыр Өмүрбек Текебаев улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу кармачы жайында турат. Улуттук коопсуздук кызматына кайрылдыңыздарбы сиздер? Кайрылган жокпуз. Негизи сиздердин милдетиңизге киреби ошого кайрылууга? Кайрылуу эмес, биз айтып атпайбыз сизге, дагы бир жолу айтам. Биз буйрутма берип, Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өтүп турган маалда хан болот деп атпайм, бүт органдардын арасында хан болот. Эгерде биз бирөөгө кандайдыр бир көрсөтмө берсек, момундай кылгыла, же болбосо бул жактан мыйзам бузуулар болуп атат, бирдей шарт түзүп бергиле талапкерлер десек, кайсы бир мамлекеттик орган болбосун, Борбордук шайлоо комиссиясынын айтканын кылыш керек. Жок, сиздер ошол улуттук коопсуздук кызматына кайрылдыңыздарбы? Көпчүлүк кайрылган жок. Көпчүлүк макул болгон. Айтып атпайм, көпчүлүк макул болгон жок. Мен мисалы бир нерсе сурандым, айттым, эми өзүм юрист катары шайлоодо 15 жылдан бери жүргөндөн кийин айттым, биз бир жагынан бул укугун сактап калыш үчүн, чара көрүш үчүн сотко деле башкы прокуратурага, анткени башкы прокуратуранын иши боюнча иш жүрөт да. Анан кийин ушул улуттук коопсуздук кызматына силерди ушул
Текебаевдин ошол Текебаев жөнүндө суроолду бизге калганда Садыр Жапаровдуку кыла элек. Текебаевдин ушул суроосун каратканда ошол 3 уюмга 3 мамлекеттик органга биз сураныш менен кайрылалы дедик. Эмне себептен сураныш дедим? Анткени биздин башка мүчөлөр ушул биз эгерде сотко кайрылсак, сот ишине кандайдыр бир кийлигишүү катары кабыл албасын деп коркунуч ачканда, мен ошон үчүн сунуштадым. Анда биз эгерде буйрутма берген келбесе, анда биз сураныч катары жазалы. Мыйзам чегинде мынакей биз Борбор шайлоо комиссиясы катары суранабыз, шарт түзүп бергиле деп айткамда, ошондой да сунуш киргиздик. Ага да көнүшкөн жок да, тилекке каршы. Сиздин оюңузча мына Борбордук шайлоо комиссия айтып атат, мүчөлөрү колдобой койду деп. Силер кандай мүчөлөрүнө кайрылуу жасайсыңарбы же эмне кыласыңар? Эми Текебаевдин жактоочулары менен Жапаровдун да. Мүчөлөрү деген жок, булар общий жалпы чогулушка алып келип атат да, жалпы чогулушка келгенде эми мүчөлөрү дагы бул ушул системанын туура эмес түзүлгөнү болуп атат да. Ар кимиси ар бир партиядан чогулган Борбордук шайлоо комиссиясы түзүлгөн. Партиядан эмес, биздин курам 12 кишибиз. 3/4 бөлүгү президенттин көрсөтмөсү менен, 3/4 бөлүгү жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясынан, 3/4 бөлүгү жогорку оппозициясынан көрсөтүлгөнбүз. Президенттин эмеси менен көпчүлүктүкү бир команда болуп атат дагы, оппозициядагы өзүнчө бир команда болуп атат да. Алар аздык кылып 4 болуп атат, алар 8 болуп туруп, айтып атпайбы? Добушка койгондо көпчүлүгү. Бул добуш менен чечилчү маселе эмес. Биринчиден. Ошентип айтты, добушка коюлган. Добушка коюлду деп атат да. Бул добушка коюлчу маселе эмес да. Анткени бул мыйзамда каралган. Мындай форма. Добушка коюлчу маселе ага эмне себептен айтайынбы? Анткени мыйзам боюнча Борбордук шайлоо комиссиянын кайсыл бир суроо болбосун бүт бардыгы чечим аркылуу кабылданат. Биздин чечимдер ушул бардык мамлекеттик органдарга сөзсүз түрдө аткарылыш үчүн жөнөтөт чечимдер биздики токтом, анан чечим катары кабыл алынат. Ошол себептен добушка салынып, биздин жыйынга чыгарылып, добушка салынып, анан чечим чыгышат болчу атабыз биз. Атыр кечирип коюңуз, ошол жыйынга кимдер катышып добуш беришет? Мүчөлөр, бышкан ушул 12 мүчөсү. Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү. Азыр мындай туруп турсаңыз, бул ар бир адам талапкер катары катталгандан кийин кыргыз тилинен сынак дейсиңер, ошону өтүү милдеттүү болгондон кийин ар бир адам өтүш керек, катталган адам. Эгерде ал бош жүргөн болсо, ал келеби, келбей коебу, катышабы, катышпайбы, ал өзүнүн ыктыяры. Ага өзү жооп берет. Бирок Текебаев менен Садыр Жапаровдун ситуациясында, булардын абалында, булар камакта отурат. Булар өз алдынча чыгып келе албайт. Мындай учурда аларды ошондой эле сот боло элек. Соттун өкүмү күчүнө кире элек. Жапаровдун боюнча кире элек. Аныкы дагы күчүнө кире элек, мен ооба, 10 күнгө чейин күчүнө кирбейт. Бүгүн чыкты, бирок ал өкүм күчүнө кире элек. Биз 10 күн ичинде операция тартып кайрылабыз да. Ошондуктан бул жерде сөзсүз камсыз кылуу бул БШКнын жана БШК айтып атпайбы, БШК көрсөтмө берет, алар аткарыш керек. Садыр Жапаров биринчи СИЗОдо жатпабы? Биринчи СИЗОго команда берет. Садыр Жапаров сынак тапшырыш керек, алып келгиле деп. Алар алып келиш керек, милдеттүү. Бирок бул жерде биринчи СИЗОго кечиресиз, биринчи суроого, биринчи СИЗОго биринчи СИЗОго болбосо жамакка бересиңер, жетекчилигине. Эми мен мындай түз айтып атам да. Эми конечно анын ар бир буквасына таянып отурсак эме болот. Эми көнгөн сиз жетекчилигине кайрыласыңар, жамыкка жетекчилиги болот. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы. Атырга сизге дагы бир суроо. Ошол Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү чогулуп бир добуштан кабыл алган турбайсыңарбы? Ошол добуш берген добуштан кабыл алган жок. Түшүндүм, добуш берүү аркылуу. БШКнын ошол жумушчу кеңешмесинде 9 БШКнын мүчөсү катыштык. 9-дун ичинен 7-өсү ошол көпчүлүк ойго добуш беришти. 2 мүчө ошол жыйынга чыккан 2 мүчө Арипов анан мен катышканбыз. Экөөбүз каршы добуш бергенбиз. Сиздер аларга Журабаева тиги массалык маалымат каражаттары аркылуу, анан кийин сиздер эки киши Текебаев менен Садыр Жапаровду кыргыз тил сынактан өткөрөбүз дегенсиңер. Айтыңызчы ушул жерден. Ошол сиздер чогулуп өткөргөн жыйын, ошол берген добуштар мыйзамдуу өзү Борбордук шайлоо комиссиясынын мыйзамында каралганбы? Ушинтип чогулуп алып мүчөлөрү ушундай нерсени чечет деген добуш аркылуу. Жумуш жыйын бул кандай десем, жумуштагы болгон көрүнүш, бирок мен пикирим боюнча биздин БШКнын расмий жыйынында кайрылышып болчу. Андай болгон жок. Андай болгон жок, расмий жыйын болгон жок. Биз талап кылдык, расмий жыйын кылалы.
ошол өкүлдөрдүн талапкерлердин өкүлдөрүн чакыралы, массалык маалымат каражаттарын чакырып, андан кийин ошол жерден талкуу кылып добушка салалы. Анткени эгерде биз добушка ала алсак, анда башка органдын баары милдеттүү түрдө аткармак. Кайсы чечим чыкканы бар жашачы. Ошол себептен тилекке каршы бул суроо өтпөй калды. Жыйынга да чыгарылбай калды. Жакынкы күнү мисалы азыр ушул Текебаевдин колдоочулары, ыйгарым укуктуу өкүлдөрү сотко кайрылды. БШКнын кыймыл аракетине туура эмес иш аракет кылган жок, камсыз кылган жок деп. Сот процесси бүгүн биринчи сот процесси жүрүп, эртеңки кайра калтырылды. Андан сырткары ушул Өрбек Черкешевичтин өкүлдөрү дагы бир ирет бизге кайрылуу жазышыптыр. Мен бүгүн көрдүм. Ушул кайрылуусун кайрадан биз жыйынга чыгарганга дагы сунуш киргизебиз. Бирок билесиңер, биздики повесткага ушул биздин жыйындын күн тартибине суроо кириш үчүн кайра ошол добушка салынат да. Мен киргизген күндө дагы добушка салынып, кайра көпчүлүк колдобой жыйындын күн тартибине кирбей алышы мүмкүн. Өзүңүз угуп жатасыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын анчалык деле күнөөсү жоктой. Мүчөлөрү Жок, БШКнын мындай дагы сиз БШКны орган анан мүчө катары бөлүш керек. Мага айтып биз жана оппозиция коалициядан коалиция Жок, анда кеп эмес, биз коллегиалдуу орган болгондон кийин ошондой калыптанышыбыз керек болчу. Ошентип биз түзүлдүк. Анан ичара биз кайсы мисалы мен деле талап кылам, кайсы суроо болбосун, кайсы арыз болбосун, жекече бир 4 айым карап коюп жооп бербей, биз коллегиалдуу орган болгондон кийин баардыгыбыз жалпы чечим кылып, анан жооп бериш керек. Ар бир арыз, ар бир даттануу, ар бир кайрылуу боюнча депчи. Мисалы, биз коллегиалдуу орган болгондон кийин ар бир суроону коллегиалдуу карашыбыз керек. Сизге ушул жерден мындай суроо жаралып атат. Сиз Садыр Жапаровдун адвокаты, ошондой эле юрист. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын ордун басары азыр сизге түшүндүрүп берди. Буга кандай баа бере аласыз? Мыйзамдуу түрдө. Мен юрист катары дагы мына атырды дагы мен мындай өзүм түздөн-түз биринчи жолу жолугушуп аткан болсом, мында алыстан телевизордон же болбосо эмеден бул деле мени көрүп жүрсө керек, мен деле буну көп көрүп, өзүм дагы ошол омбудсменге катышкандардын бири катары буну баалайм эме кылыпчы, өтө кыйын, күчтүү юристтердин бири да. Азыр дагы көрсөтөсүз. Мына юрист болгондон кийин мына жерде мен айтып атам. Бардык маселени коюп чечсе болот. Бирок мындай учурларда бул мыйзам менен чектелиш керек. Себеби адам камакта турган адамды 12 адам келип туруп, голоско коюп туруп, анан бирөө каршы, 7си каршы, 5и макул болуп туруп, өтпөй, мен мындай чалып атам да, 7өсү каршы болуп, 5өө макул болгондо да өтпөй калат да. Андай болуп туруп, болбой калды, биз карабайбыз десе, бул туура эмес болот. Эгерде камактагы учурда, мындай учурда булар команда менен өзү айтып атат, хам болуп калышыбыз керек бизден. Коллегиалдуу чогуу чыгарышыбыз керек болуп атпайбы? Жок, мындай учурда коллегиалдуу чыгарылбайт. Ал бул ким чыгарат карашы? Буну төрага, эми Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы же болбосо төрагасы жок болсо, аны ким ордун басып турган болсо, ошонун эле распоряжениеси менен кетиш керек да. Алып келип, ушул күнү сынакка коюлду, графигин көрсөтүп, графигинде конвой менен камсыз кыла келип, сынактан өткөзүп, алып кеткиле деп. Ошону камсыз кылыш алардын милдети. Эгерде буну голоско койсоңор, анда бул кандай эч качан өтпөйт. Эгерде эки көпчүлүк менен президент тараптан түзүлгөн 8 адам дайыма каршы боло берсе, анда силер эч бир голосуңар өтпөйт. Макул, анда кийин бул суроо боюнча мисалы азыр төрайым ордунда, анын милдеттерин эч кимиз аткарбайлыбыз. Макул, айтып атам. Ал киши деле өтпөйбү? Жок, ал киши өзү түздөн-түз ошол кишинин милдети булчу. Эгерде голос койсоңор, мен дагы айтып атам, силер 4өңөр бир тарап болгула, бир команда болгула, оппозициябыз депчи. Эч качан силердин голосуңар өтпөйт да. Алардыкы 8. Мындай да бир нерсе айта кетейин. Биз жанагындай куралганыбыз менен мүчөлөрчү. Бирок биз ошол жогорку кеңештин бизди дайындоо боюнча чечим чыккандан кийин партия менен байланышыбыз жок. Фракциялар менен байланышыбыз жок. Бейтараптуу мыйзам чегинде иштешибиз керек, мыйзам боюнча. Мыйзам боюнча. Байланыштырбай койсоңуз болот да. Оппозиция болсок биз ага байланышы жок эле оппозиция болуп атабыз да, мисалычы. Азыр борбор мыйзам бул мыйзам боюнча ошондой да. А бирок силер баягы эле силерди кызматка койгон адамдардын алдында силер баш ээсиңер да. Болбойт агай. Сиз юрист катары мыйзам боюнча болбойт. Ар бир суроо айтканыңызды далилдеп беришиңиз керек.
Бул жерде мындай болуп атат. Азыр Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары өзү мойнуна алды. Канчалык мыйзамдуу деп сурадык биз ошону. Атайын официалдуу түрдө чогулуп, ошол жыйында гана добушка койсо болот деди. Азыр сиздер жана добушка койгон нерсе мыйзамсыз эле нерсе экен. Муну кайра сиздер чогултсаңар болот экен комиссиянын мүчөлөрүн кайра добушка койгонго. Бизге азыр ол маселе келе элек өз негизичи. Биздикин графикке кое элек, Садыр Жапаровду камсыз кылбайбыз деген дагы сөз боло элек. Бирок бул биздики алдын ала эле болуп атат да. Бирок ошо Текебаевди өткөзбөй койгондон кийин өмүр бешир кешишти. Ушул Садыр Жапаровдун ыйгарымдуу өкүлү дагы арыз жазып таштап койгон. Мүмкүн сиз билсеңиз керек. Туура кылган көрөтмүн. Туура кылган. Сизге Алдын ала эле ошондой болуп калбасын. Биздикин камсыз кылып бергиле. Себеби биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Садыр Жапаров камакта отурат. Аны биз чыгарып бер, биз алып келе десек эч ким бизге бербейт. Ошондуктан мамлекеттик кызматтар өздөрү гана буну камсыз кылыш керек. Биз камсыз кыла албайбыз Садыр Жапаровду. Сиз өзүңүз билесиз, мына Садыр Жапаровдун адвокаты отурат, ошондой эле Текебаевдин тарапташтары дагы макул болбой жатышат. Алар кыргыз тилинен экзаменден өтпөсө, балким абдан эле макул болбошу мүмкүн. Сиздер мындан аркыңар кандай болот? Эмне кыласыңар эми бул ишти кантип чечесиңер? Чогуласыңар өзүңөр айткандай мыйзамдуу түрдө дагы бир жолу? Албетте сөзсүз түрдө чогулуп бул суроону талкууга алыш керек. Добушка коюшубуз керек сөзсүз түрдө. Мисалы мен дагы бир нерсе сунуштадым. Азыр ушул тилекке каршы суроо өтүп алгандан кийин дагы да ойлонуп атам да, эми юрист катарында эми 15 жылдык шайлоодо жүргөндөн бери эми кандай негиз менен же болбосо кантип биз ушул өмүрлүк чиркешиликтин укугун ишке ашырганга шарт түзгөнгө дагы эмне кылышыбыз керек депчи. Мисалы мен биринчиден эметти, азыркы мына баарыбыз көрүп атабыз, жаңылыктардан да көрсөтүп чыгат. Талапкерлер сынакты өткөндө кыргыз тилинен компьютер аркылуу тест берип атышат. Андан кийин жанакы тил комиссиясынын эксперттик топтун алдында ооз-эки жооп беришип, өзүнүн программасы жөнүндө айтып берип атышат да, мисалычы. Ошону негизи менин оюм боюнчачы биринчиден балким интернет аркылуу деле өткөзгөнгө, ошол эле сот процессинин ичинде, сот отурган жердечи, камакта отургандар тиги мен аркасында отура беришсин. Компьютерди жанына коюп, ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аркылуу бассабы, ачык чыгарып эле, кааласак ушул массалык маалымат каражаттарын баарын катыштырып эле ачык өткөзүп коюш керек. Ошол эле мисалы кыргыз тилинде иштеп аткан жумушчу топтун да, эксперттик жумушчу топтун мүчөлөрүн да ошо калып барып көп эмес. Мисалы алардын алдында ооз-эки жооп берсин. Решетканын аркасында отургандан кийин, эгерде сот бул ким болбосун коркуп чыгара албайбыз десе, чыгарбай эле коюшсун. Бирок ошол сот жыйынын ичинен ошол жерден өткөзсөк болот го дейм да, сынактычы биринчиден. Андан кийин эгерде кандайдыр бир коопсуздук суроолор болсо, анда ушул массалык маалымат каражаттар болот, өкмөттүк эмес уюмдардан байкоочулар бар, ошонун баарын катыштырып койсок болот. Баардыгы ачык айкын көрүшсүн, эч жакка качпайды, эч жактан камактан чыгарылган жок, бирок ошол жерден шарт түзүп бергенге мисалы менин оюм боюнча мүмкүнчүлүк бар. Экинчиден, биз башынан эле мен мисалы башынан эле сунуштагам, эгерде дагы бир эме биздин мүчөлөргө да түшүнүп бердим, эгерде биз шарт түзүп бергиле деп көрсөтмө берсек, анда алар конвой менен алып барып кайтарып кыргыз тесткечи мисалы ошол жерден эле бир нерсе болот. Балким агай мынакей кызыктар тарапка тарып, балким үчүнчү дагы сунуш киргизесиз. Мыйзам чегинде кантип ушул кыргыз тест өткөнгө биз шарт түзсөк болот. Мен айткандан башкачы. Мисалы ушул сиз айтканыңыздын баары менин бышкан жыйыны болсо, буюрса бул суроо боюнча сөзсүз түрдө айтып, ушундай да сунуш чыгып атат, ушул бирөөсүн тандап алалы. Мыйзам чегинде баардык мүмкүнчүлүктөрдү көрөлү депчи. Айтат элем. Өзү мындай учурда мен айтып атам да, сен деле туура деп эсептейсиң деп ойлойм. Себеби мына мыйзамда бул форс-мажорный обстоятельства деп коет да, булар түрмөдө жатып калды. Булардын өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок, келип кеткенге, же болбосо биздин мүмкүнчүлүк жок, аларды алып чыгып силердин алдыңарга алып барып катыштырып кайта алып барганга. Мындай учурда толку бийлик органдары гана чечиш керек бул маселеничи. Бул анын тарапкерлери же болбосо анын ыйгарымдуу өкүлүнүн же анын өзүнүн ыктыяры жок болуп атат. Коллега катары бул жерде БШКнын төрагасынын эле расмий кагазы барыш керек, сопроводный ушунча күнгө камсыз кылгыла, ушунча саатка, ушул убакытта тапшырылат. И пожалуйста, ошол жерде охранасы турсун, наручникке салабы, эме кылат, наручникке салып туруп жанында отурсун, сүйлөсүн. Ал жообун берди, жооп бергенден кийин кетсин. Мына сотко деле алып келип коюп. Болбосо сиз айткандай аябай эле коркунучтуу болсо, сотто
мүмкүнчүлүк бар. Решетканын ичине киргизип койсун, тил комиссиясы бул жакта отурсун, прямой эфирди кылсын, ошол жерде эле кабыл алып койсун. Самый главный ошол өзү тапшырганга мүмкүнчүлүк бериш керек. Жок, Атырайым азыр жакшы эле түшүндүрүп кетти. Булар дагы аракет кылат экен. Кыргыз тилине эмне үчүн кирбей калган жана добуш берүү дагы мыйзамсыз экенин төрайымдын орун басары өзү айтып атат. Мындан ашык деле бул теманы талкуулап кереги жок го, түшүндүк го. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы келгендигине байланыштуу биздин дагы көптөгөн суроолорубуз пайда болду сизге. Бизге бүгүн сиздердин сайтыңыздардан Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча комиссиянын алдындагы көзөмөлдөө тобу президенттин кызматоруна талапкерлердин шайлоо фондусунан акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө маалыматтарды жайгаштырып турсуңар. Сиз билет болушуңар керек. Бул жерде эң эле кызыктырган нерсе, келген адамдар көп акчаларын төгүптүр. Мисалы үчүн Сариев 5 миллион 500 миң, Бабанов 32 миллион, Малиев 4 миллион 259 миң 800. Бирок мисалы үчүн Сариевтики карасаңыз 5,5 миллион, анын 3 миллион 713 миң сому чыгымды алып кетиптир. Азыр шайлоо кампаниясы башталып элек, реклама башталып элек. Мен буларды мисал гана келтирдим. Баарыныкы 22 кишиники мисал келтирилип жазылыптыр. Көп эле акча короптур. Булар азыр каяка болуп чыккан акчалардын? Шайлоо өнөктүгү башталып элек беле. Абдан жакшы суроо. Мен дагы бүгүн ушул биздин ушул каржы маселелерин текшерүү боюнча БШ каналында турган жумуш топтун маалыматын карап, бир нерсеге таң калдым да. Келеринки абдан аз, келеринки абдан көп болуп атат. Баарын билесиңер, 520 сом төккөндөр дагы бар экен бул жерде. Мындайда талапкер болуп көрсөтүлгөн маалдан баштап, партиянын съездинен болобу, эгерде өзүн өзү көрсөткөндөр БШКга келип арыз чыштагандан баштап 5 күндүн ичинде булар шайлоо фондун ачышат. Анан кийин шайлоо фондуна мыйзамда көрсөтүлгөн каражаттарды салыш керек. Физикалык жактардан, юридикалык жактардан, анан кийин өзүнүн акчасынанчы. Андан сырткары, азыр билесиңер, биз президенттикке талапкерлердин баардыгы 30 миңден кем эмес, өзүн колдогон кол жазмаларды алып келиш керек бизгечи. Биз арды текшерип, анан кийин алып барабыз. Ошол кол топтогонго кеткен акча каражаттын баардыгы ошол кол топтоо баракчасынан баштап бүт баардыгы ушул шайлоо фонду аркылуу каржыланыш керек. 30 миң кол чогулткандагы ушул сөзсүз түрдө ушул шайлоо баракча кол топтоо баракчаларын типография аркылуу чыгарабы же өзүнүн штабынан принтер аркылуу чыгарабы, бирок жана картридж сатып алганга, кагаз сатып алганга, же болбосо жанакы кол топтогон адамдар менен келишим түзүп, аларга да төлөп бериш керек. Эмгек акы. Шайлоо башталгандан баштап кайсы бир адам же юридикалык жак болобу, кайсы бир талапкерге бекер иш кыла албайт. Анан кийин кандайдыр бир жеңилдиктер менен дагы иш кыла албайт. Ошол себептен булардын короткон акчалары ошого ылайык келет. Анткени канча кол топтошуп, канча региондорго көрсөтсөң, кээрлер палатка кылып атат, кээрлер футболка кылып атат, кээрлер кепка кылып атышат. Кол топтоочуларынанчы ошонун баарына акча керек. Булардын съездге кетирген акчалары да ушуга киреби? Съездге кетирген акчаларын биз мыйзамда бизде тилекке каршы көп келишпестиктер бар. Анан ушул съездге өткөн каражаттар бияка кирбейт. Кирбей калганда анткени талапкер көрсөтүлгөн маалдан баштап фонд ачылат да. А съезд көрсөтүлгөнгө чейинки иш чара болуп атпайбы? Ошол себептен съездге кеткен акча каражаттар бияка кирбей алган. Азыркы учурда ушул жака кирген бүт толугу ушул жанакы кол топтоочуларга кетип аткан акча. Андан сырткары ар бир талапкердин билесиңер, Бабанов мисалы 100дөн ашык ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттады бизден. Сооронбай Жээнбеков дагы көп ошол 100гө жакын өзүнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн бизден дайындалды да. Ошол ыйгарым укуктуу өкүлдөрү менен дагы келишим түзүп, алардын бастан турган ушул БШКга келип, кагаздарын алып келип, арыздарын алып келип, баары берип аткан баарын төлөп бериш керек. Ошол себептен акчасы сөзсүз түрдө мен тескерисинде таң калдым. Кээ бир талапкерлердин ошол эле палаткалары, ошол эле кол топтоолор боюнча чоң иш жүрүп атат, а бирок каражаттардын кетиши абдан аз экен. Тескерисинче аз болгону мени мындай бир коркунучка алып барды да. Анткени кээ бирлер өз мисалы ошол эле Рита Рахмановна болобу, же болбосо Камил Дүйшөбаевна болобу, ачык эле социал тармактардан жазып атышат, бизге кыйыныраак болот, анткени бул акча каражат керек экен бир топ. Анан кийин фондко да акчаны топтош оор экен, анан кийин ушундай кишини жалдаган да оор экен депчи, алар каасак чыгым кетип атат. Алардыкы жанагындай келтеген бүт жерлерде ар бир эле кесилиште палаткалары жок мисалычы.
Калган талапкерлер, көпчүлүк талапкерлер алардын ошол иштеп жатканы ачык эле көрүнүп атат баарыбызгачы. Жаңылыктардан көрүп атабыз мисалычы. Анан ошого бирөөнүкү көбүрөөк, бирөөнүкү такыр эле аз экен, кайсы талапкер керек айтпай эле коеюн. Эмне себептен мынча аз акча кетип атканын мен мисалы түшүнгөнүм жок. Анткени 500 канча сом деп жүрөт, 520 сом деп жүрөт. Жок, бул агай балким өзү басып жүргөндүр да. Мен айтайынбы дагы бир нерсе. Эгерде ушул азыр ушул кол топтоо маалында шайлоо фондунан аз акча коротулуп, бирок көп кол топтоо чогулуп кетсечи, колдорду. Мисалы каяктан кантип өзү жетишкен жок, мисалы түшүнүктүү нерсе 3-4 адам жетишпейт 30 миң чогулткангачы. Абдан оор суроо булчу. Анан кийин бул же көмүскө төлөнүп атат. Кол топтогондорго же болсо үстүнөн буйрутма түшүп административдик ресурс болуп кол топтолуп атат да. Экөөнүн бирөөсү болуп калышы мүмкүн. Мен ушул жерде кичине кошумча келтирип коеюн. Эгерде биз азыр кол чогултуу башталып элек биздики Садыр Жапаровдун, сиз билсеңиз керек. Эгерде Садыр Жапаровдун кол топтоосу башталчу болсо, бизде жарандык активисттер өзүнүн каражатына чогултушат. Себеби буга чейин дагы бир дагы адам ушул Садыр Жапаровду колдогон адамдардын эч кимиси акчага байланыштырбастан кайта өзлөрүнүн жанынан көмөк көрсөтүп келишет да. Бул мыйзамсыз окуп агай, сиз Жок, жардам беребиз деп өз ыктыяры. Жардам беребиз дегендер шайлоо фондуна барып акчаны салыш керек. Токтоп туруңуз, демечи, мен айтып атам. Алар кызмат акысы үчүн алар акча албайт, акча да салбайт, өзлөрүнүн ыктыяры менен бекерге иштеп берет. Демек бекерге кандай болбойт? Мыйзамда так көрсөтүлгөн. Шайлоо мыйзамдары боюнча болбойт негизи. Бирөөгө бекер иш аткарып берип, бирөөгө бекер жосо кандайдыр бир жеңилдиктер менен иш алып барган болбойт. Мыйзамда так жазылган. Ошол мыйзамдар бүгүн карама каршы келип турат. Демек, шайлоого катышкан адам бай адам болуш керек дегенди гана камтып атат. Ошол түзүлгөн мыйзамдар өзү каршы келип атат жашоого, жашоо турмушка. Эгер акчасы жок адам, эл үчүн иштейм деген адам кантип президенттикке койбосун? Эгерде анын акчасы жок болсо, демек койгонго мүмкүнчүлүгү жок. Сиз бул шайлоо жөнүндө мыйзам туура эмес жазылып калыптыр деп айтып жатасыз. Ал туура эмес эме кылыпчы. Бул жерде адамдар айтып атат. Биз өзүбүздүн тагдырыбызды акча менен байланыштырбайбыз. Биз бүгүн тагдырыбызды ким менен дальше алып кетебиз? Кийинки эмени. Ошого биз өзүбүз акчасыз иштейбиз деген адамдар толтура болуп атпайбы? Эми бул мыйзамды жазылып аткандагы дагы талкуулап жазышса керек. Агай жазышкан. Ал кезде ал Жорк Кеңешинин депутаты болуп турган маалында бул кабылган мыйзам булчу. Билбейм, агай эми сиз мурунку эмесинде бар эле, бул да акча чогултуу ушу сөзсүз айлык алыш керек деген беренени мен көргөн эмесмин. Бар. Жок, башынан эле бар. Ошо кайсы берене? Бул киши эми бул китептин арасынан таап чыгыш кыйын болуш керек. Жок, кайсы берене жазып президенттикке бараткан сөзсүз эмгек акы төлөнүш керек дегенди мен көргөн эмесмин, мисалы үчүн. Бул шайлоо жана референдумдар боюнча мыйзамда көрсөтүлгөн болуш керек. Жорк Кыргыз Республикасынын президентин, анан кийин Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоо боюнча конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн берене. Ооба, бар. Жок, кайсы беренеде көрсөтүлгөн? Эми азыр бул китепти издеп тапканча биздин программабыз бүтүп калбайбы? Жок, ошону көрүп коюш керек да, мисалы үчүн ошону. Билбейм мен андай эменичи. Мен мурунку шайлоо комиссия эме шайлоо кодексин билет элем, мен жаңысын окуган жокмун. Себеби шайлоого мен катышкан жокмун, шайлоо кодекси менен иштеген жокмун да. Бирок мурункуларында андай жок болчу. Китептен балким азыр таппай калышы мүмкүн, бирок убактыңыз бар. Бул шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары болуп турганда дагы бир суроо берип алсаңыз болот, өзүңүз кезиги бар. Мынакей 28 беренеде көрсөтүлгөн. Не деп? Шайлоо дайындалган учурдан тартып, шайлоочуларды сатып алууга, шайлоочуларга акча каражаттарын төлөп берүүгө, шайлоочуларга белектерди жана башка бааларды тапшырууга мыйзам негизинде чек коюлган. Бул президенттикке талапкер жөнүндө. Туура. Бирок эл талапкердин саясий партиянын жана аткаруучунун ортосунда жазуу жүзүндө жолунгон эмгек мамилелеринин алкагында аткарылган жумушка талапкердин саясий партиянын шайлоо фондунун каражаттарын акы төлөп салынып бериш керек дейт. Болду, мына келишимдин негизинде деп атат. Келишимдин негизинде сөзсүз төлөнсүн деген жер жок ал жердечи. Сөзсүз төлөнсүн деген жер жок. Акы төлөнүп берилиш керек. Бул айтат. Мен акы албаймын, мен акысыз кылам. Акысыз жок, жеңилдетилген баада дагы. Жеңилдетилген мүмкүн эмес. Мынакей 28 беренеде менен жазылып турат. Акысыз иш алып барууга, анан жеңилдетилген негизде иш алып барууга
тыюу салынат деп турат. Анда 28 берилген анда тарифин айтпайсыңарбы? Канча айлык төлөш керек? Муну тарифти кечиресиз, кандай ушуну ошондой тарифти төлөп бересиз да. Бул биздин. Анда жеңилдетилгенин каяктан билесиңер? Жеңилдетилгенин. Бирөө ар жашы мүмкүн да. Жеңилдетилгенин кандай билесиң? Бирөө договорду 100 сомдон деши мүмкүн, бирөө 1000 сомдон деши мүмкүн. Анда кайсы тарифин айтып койгула андачы. Сөзсүз түрдө келишим түзүп, салыктарды да керектүү мыйзамда көрсөтүлгөн. Мыйзамды юристтер жазган эмес, ошон үчүн ушундай кемчиликтер кетип атат да. Бул башынан болгон нерсе. Мына 15 жыл жүрөм шайлоодо. Башынан турган нерсе да. Эми элди алдап, элди башка жака бурган болбойт да. Бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Жок, эми туура эмес. Мага эң башкысы мыйзам сакталыш. Тарифи жок болсо, кайсысы жеңилдетсе, кайсысы договорду эмес. Эң негизгиси айтпадыбы, кайра жыйын өткөрөбүз деп. Сиз ошого аракет кылыңыз андан көрө. Анан бирок акысыз кол топтойт дедиңиз, өзүм жеке карап текшерем, акысыз кылып аткандар барбы жокпу? Биз аз убактыбыз калды. Сизге дагы бир суроо. Борбор сиздин төрайым, Борборлук шайлоо комиссиясынын төрайымы жакында эле шайлоо компаниясынын биринчи баскычы жыйынтыкталды деп айтты. Эми экинчи баскычыңар кандай болот? Биринчи баскычы бул талапкерлерди көрсөтүү болду. Билесиңер, 31-июлга, июлдун 12 түнкү 12ге чейин талапкерлер өздөрүн көрсөтүштү. Болгондо бардыгы 59 болду, билесиңер андагы. Азыр болсо талапкерге көрсөтүлгөндөрдүн бардыгы ушул 30 миңден кем эмес кол топтоп келиш керек өзүнүн колдоосуна. Анан кийин 1 миллион күрөө төгүш керек. Анан кийин кыргыз тесттин сынагынан өтүп, кыргыз тесттин ушул сертификатын алып келип бизге тапшырыш керек бардыгын. Бул экинчи баскычы. Бул экинчи баскычы. Бул ушул 3 документти алып келип, өзүнүн мындан мурунку дагы берген документтердин бардыгын алып, биз текшерип, каттайбыз же каттабайбыз деген чечим чыгарабыз. Эгерде 1 миллион күрөө төгө албасак, каттай албайбыз. 30 миң кол топтоп келген 30 миң колун текшерип, мисалы азыр Сариевтикин текшерип бердик, аныкы 58 миңи жарактуу болуп чыкты. Эгерде бирөөнүн топтолгон колдорун текшерип 30 миңге жетпей калса, жараксыз деп чыгарсак, биз текшеренгенге укуктуубуз да. Аны жараксыз деп чыгарсак, 30 миңге жетпей калса дагы аны каттабайбыз. Аны кыргыз тестин өтпөй калышса дагы каттаганга укугубуз жок. Ал эми үчүнчү баскычы? Үчүнчү баскычы агитация, үгүт иштери, андан кийин шайлоо күнү. Андан кийин шайлоонун жыйынтыктарын чыгарып калат. Сизге дагы кызыктырган сурооңуз барбы? Мен Мен эшигим дайым эфирди пайдаланып айтып алайын. Мен эшигим дайым ачык. Келип мыйзамдын жолдору жөнүндө дагы кандайдыр бир суроолор болсо да келип кайрылып маалымат алып туранга, мисалы укуңар толук кандуу бар. Мен ачыкмын да. Конечно, бул жерде биздин коюп аткан келишпестигибиз Борборлук шайлоо комиссиясына эмес. Биздин бүгүнкү талабыбыз мына Садыр Жапаровду мыйзамсыз соттоп атат. Себеби ушул шайлоого катыштырбоо максатында, мына ошол жөнүндө болуп атат. Эгерде Садыр Жапаров өзү сыртта жүргөндө, ал өзү кандай кылып катышат, кандай жол менен катышат, алдын өзү чечип алат эле. Бүгүн ал аргасыздан, ал решетканын ичинде отургандан кийин гана биз ал үчүн келип туруп бул жерде. Эгер Садыр Жапаров камакта эмес болсо, биз да сизди чакырбайт элек. Вот ошону айтып атам. Бирок эмеде ага айтып кетпеди, мыйзамда келишпестиктер, анан кийин көп каралган учурлар бар, бирок мыйзамга баарын киргизгенде болбойт да. Ушул камакта камап турган адамдардын мисалы укуктары жөнүндө дагы чындап айтканда мыйзамда каралбай калган, бирок биз нормативдик ушул укуктук актыларды чыгарган комиссия катары биз деле ошону жөнгө салсак болот да. Салсак болмок. Анда жок, азыр ошону жөнгө салыш керек да, сөзсүз катышышын камсыз кылыш бул силердин түздөн-түз милдетиңер болуш белгилет. Бизге берилген убакыт дагы соңуна чыгып калды. Мен телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу эскертип кетейин. Бүгүн биздин студияда Борборлук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдырахматова болду. Келип ачык маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Мындан кийин дагы сиздерди чакырып турабыз. Рахмат. Ошондой эле Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов болду. Бизге келип маегиң үчүн сизге да чоң рахмат. Ушун менен бүгүнкү биздин түз эфирдеги берүүбүз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуз. Каршы берген